Бул окуя Исанын жашоосу жөнүндө. Ал аны өз көзү менен көргөн адамдардын аңгемелерине негизделген. Матай, Марк, Лука жана Жакандын жакшы кабарларында жазылган. Окуя Исанын жолдоочусу Мария Магдалина тарабынан баяндалат. Анын аңгемеси мындан 2000 жыл мурда жашаган адамдын жашоосун чагылдырып турат. Эр дагы адам бул ролду аткарууга татыксыз болсо дагы, биз Исаны түшүнүп, андан үйрөнө алышыбыз үчүн Исанын ролун актер аткарган. Карачы. Кудай бизге ар бир кечте кандай сулуулукту тартуулайт. Анын бизге болгон мээрими кандай чексиз. Мага, сага. Ушунун баарын жараткан Кудай мени ойломок беле. Мен ага ким элем? Кудайга күнөө кылбаган адамдар жакса керек. Бирок мендей адам эмес. Ривка, ал бизди үйрөтүп жатканда биз менен болсоң жакшы болмок. Устатыбыз Исабы? Сапфира. Ал жөнүндө айтып бериңизчи, Магдалина эже. Чын эле, ал жөнүндө айтып бериңизчи. Макул, айтайын. Үйгө кир. Анда биз эң башынан баштайлы. Исага жолуккан кезденби? Жок, биз Иса жөнүндө окуяны түшүнүшүбүз үчүн эң башынан башташыбыз керек. Ыйык жазуу бизге үйрөткөндөй. Башталышта Кудай асман менен жерди, өсүмдүктөрдү, жаныбарларды, канаттууларды жана балыктарды жараткан. Топурактан адамды жаратып, анан анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү. Аны Адам деп атады. Кудай Адамга жалгыз болгон жакшы эмес, ага жардамчыны жараталы деди. Анан Кудай Адамдын бир кабыргасынан алып, аялды жаратты да обо деп атады. Аны башкарбаш үчүн баш сөөгүнөн эмес, басымтпаш үчүн бутунан эмес, бирок ага тең болуп, аны сүйүп, аны коргош үчүн кабыргасынан алып жаратты. Сүйүүнүн Кудайы эркек менен аялды, алар анын жүзүн чагылдырып, аны менен жакын мамиледе болуш үчүн жаратты. Аларга баардык нерселердин үстүнөн бийлик берди. Адам менен обо Кудайдын алдында, Кудай алар үчүн даярдап койгон Эдем деп аталган бакчада жашашчу. Ошол бакчада Кудай алар менен сүйлөшүп, ал жерде оору да, азап да, кайгы да, өлүм да жок эле. Кудай Адамга бардык жемиштерден жесең болот, бирок жакшылык менен жамандыкты таанытып, билдире турган дарактын жемишинен жебе, андан жеген күнү өлүп каласың деди. Бирок бир күнү шайтан обону азгырды. Ал ошол жемиштен алып жеди. Анан анын жанында турган күйөөсүнө да берди. Ал да жеди.
адам менен оонун тил албастыгы эдемдеги тынчтыкты бузду. Алардын ортосундагы жана Кудай менен адамдардын ортосундагы тынчтык бузулду. Адам каргышка калып, маңдай тери менен эмгектенип, аялы болсо бала төрөгөндө азап чегип, күйөөсүнө баш ийиш керек болуп калды. Бирок Кудай аларга убакыт келгенде аялдын тукуму жылаандын башын жанчыйт деген убада берди. Ыйык китепте Кудай өзүнүн жараткандары менен элдешип, аларды кайрадан даңктай турганын айткан. Кудай өзүнүн оюн Ыбрайымга ачып берген. Ыбрайым бүт жүрөгү менен Кудайга ишенген. Кудай ага батасын берип, жер жүзүндөгү бүт элдер ал аркылуу бата алышаарын айткан. Кудай анын окум тукуму деңиздин жээгиндеги кумдай, асмандагы жылдыздардай көп болот деп убада берген. Ыбрайым Кудайга ишенгендиги үчүн Кудай аны өзүнө кызматчы кылып, аны Кудайдын досу деп атады. Бир күнү Кудай Ыбрайымды сынап көрдү. Ага жалгыз уулуңду курмандыкка чал деп айтты. Ыбрайым анын уулу аркылуу Кудайдын убадалары аткарылып, бүт элдерге ал аркылуу бата келерин билген. Ошентсе да ал Кудайга ишенип, ага баш ийди. Кудай аны Ыбрайым деп чакырды. Мен эми сенин тил алчаактыгыңды жана мен үчүн жалгыз уулуңду да аябаганыңды көрдүм. Ыбрайым бадалдын арасынан кочкорду көрдү. Ал аны уулунун ордуна курмандыкка чалды. Мына ушул курмандык Кудайдын келечекте ишке ашыра турган оюн чагылдырып турган. Кудайдын ою болсо адамдарды каргыштан арылтып, Кудай менен адамдардын ортосундагы мамилени калыбына келтирүү эле. Ыйык жазууда дүйнөнүн күнөөсүн өзүнө алып, жеткилен курмандык боло турган бирөөнүн келери айтылган. Пайгамбарлар аны Машаяк деп аташкан. Ал биздин куткаруучубуз, пайгамбарыбыз жана падышабыз болуп калмак. Ишая пайгамбар Машаяктын келиши тууралуу жазган. Кудайдын майланганы жакырларга жакшы кабар таратып, жүрөгү жаралууларды айыктырып, туткундарды боштондукка чыгарып, Кудайдын ырайым кыла турган убагы келгенин жарыя кылат. Арадан көп убакыт өткөндөн кийин Ыйса деген устат келди. Шайтанды жеңип, караңгы дүйнөгө жарыкты алып келе турган ушул беле. Убадаланган Машаяк ушул беле. Коркунучта жашап, адамдардан уялып, же өзүн алсыз сезгендерди куткара турган ушул беле. Назарет деген шаарда бала кезинен эле Жусуп деген киши менен кудалап койгон бир кыз жашачу. Анын аты Мариям эле. Теңир сени менен. Ал сага батасын берсин. Коркпогун, Мариям. Кудай сага ырайым кылды. Сенин боюңа бүтүп, уул төрөйсүң. Анын ысымын Ыйса деп коесуң. Мен кызмын го. Бул кандайчы болот? Сенин үстүңө ыйык рух түшөт да,
Сага Кудай Тааланын кудретинин көлөкөсү тиет. Сен төрөй турган ыйык бала Кудайдын уулу деп аталат. Эжең Елизабетта карыган кезинде кош бойлуу болуп, эркек бала төрөйт. Ага 6 ай болуп калды. Кудайдын колунан келбеген эч нерсе жок. Мен Теңирибиздин кулумун. Баары ал айткандай болсун. Мариям Елизабет жашаган шаарга жөнөдү. Елизабет! Мариям? Кызым Мариям! Бул чын турбайбы? Сен аялдардын ичинен баталуусуң. Ичиңдеги балаң да баталуу. Теңирибиздин энеси мага келгендей, эмне үчүн мага ушунча урмат көрсөтүлдү? Сенин үнүңдү угаарым менен ичимдеги баланы сезип туйлап жиберди. Жаным Теңиримди урматтайт. Куткаруучум Кудайым мени абдан сүйүнттү. Назарына салып кулуна моюн сунганымды көрдү. Эми баардык урпактар мени баталуу деп аташат. Мариям Елизабет эжесинин жанында 3 айдай болду. Мариямдын боюнда бар экенин билгенде, Жусуп аны кетирейин деп ойлоду. Бирок Жусуп түшүндө Теңирдин периштесин көрдү. Мариямды аялдыкка алгандан коркпо. Анткени анын боюндагы бала ыйык рухтан. Төрөгөндө балага Ыйса деген ат коесуң. Анткени ал өз элин күнөөлөрүнөн куткарат. Ошентип Жусуп Мариямга үйлөндү. Мариям менен Жусупка башка жерден орун табылбай койгондуктан Ыйса Бетлехемдеги мал сарайда төрөлдү. Периштелер анын төрөлүшүн даңкта ырдашты. Баланы сүннөткө отургуза турган убакыт келди. Ага Ыйса деген ысым беришти. Бул Кудай куткарат дегенди билдирет. Мариям менен Жусуп аны ибадатканага Кудайдын алдына алып келишти. Ибадатканада алар Шимон деген пайгамбарга жолугушту. Бул Кудай тандаган наристе көптөрдүн кулашына жана көтөрүлүшүнө себепкер болот. Ал жашыруун сырларды, ачыкка чыгаруучу талаш тартыштардын белгиси болуп калат. Сенин жүрөгүңө да канжар сайылат. Бул тууралуу укканымдан кийин Ыйса башка адамдардай эмес экендигин түшүндүм. Эмне үчүн периште Ыйсаны Кудайдын уулу деп айткан эле? Бул Кудайдын аял менен болгон байланышын билдирбейт да. Жок. Мариям кыз экенин айтпадым беле. Ыйса кереметтүү жол менен ыйык рухтан бойго бүткөн. Кудайга баары мүмкүн. Силер буга ишенбей жатасыңарбы? Ыйса биз сыяктуу эле төрөлгөн. Бирок анын бойго бүтүшү кереметтүү болгон.
Анткени ал жөн эле адам эмес. Күнөөлөрүңөрдөн баш тартып, сууга чөмүлдүргүлө. Ошондо Кудай силердин күнөөңөрдү кечирет. Кудай Элизабеттин уулу Жакыя сууга чөмүлдүрүүчү аркылуу сүйлөгөн. Ал элди Иордан дарыясында сууга чөмүлдүргөн. Мен силерди сууга чөмүлдүрүп жатам. Бирок менден алдагача кудуреттүү бирөө келет. Мен анын бут кийиминин боосун чечүүгө да татыбайм. Ал силерди ыйык рухка жана отко чөмүлдүрөт. Ал өз кырманын тазалап, буудайын кампага жийип, топонун отко ыргытат. Ыйык рух көгүчкөн сыяктуу анын үстүнө түштү. Анан асмандан үн чыгып мындай деди: Бул менин сүйүктүү уулум. Мен ага ыраазымын. Сууга чөмүлдүрүлгөндөн кийин Ыйса ибадатканага келип элди окутту. Ал бийлиги бар кишидей окутуп жатты. Бул Мариямдын уулу эмеспи? Ошол экен. Тынч отургулачы. Теңирдин руху менде. Ал мени жакырларга жакшы кабар таратууга дайындады. Туткундарга боштондук жарыялоого, сокурлардын көздөрүн ачууга, кыйналгандарды эркиндикке чыгарууга, Теңирдин райым кылуу жылын жарыя кылууга жиберди. Ал жакшы сүйлөйт экен. Силер уккан ыйык жазуудагы сөздөр бүгүн аткарылды. Жазуудагы сөздөр аткарылдыбы? Кулуадаларды машаяк аткаралат. Муну кантип билебиз? Дарыгер болсоң өзүңдү айыктыр деген макалды айтаарыңар бышык. Көпчүлүк адамдар анын сөздөрүнө таң калса да, жасаган кереметтерине ишенип жатышты. Баягы аял. Оорусу кайра башталган турат. Ким бул? Назареттен келген устат. Аты Иса. Салам. Салам. Артыңа кайт. Ал сени кабыл албайт. Устат, ага көңүл бурбай эле кой. Муну карагандан да жийиркенесиң. Мариям. Назареттеги Иса, бизден каалаганың эмне? Биз сенин ким экениңди билебиз. Сен Кудайдын ыйыгысың. Тынч деп жатам. Жаман жиндер. Бул аялдан чыгып кеттиле. Ал өлүп калды. Ал аны өлтүрүп салды. Ага колун тийгизгени жатат. Жок, ыйык киши мындай кылбайт. Мариям, Ыбрайымдын кызы. Эч нерсе болбоптур. Тирүү экен. Бул керемет. Бул адам ким? Ага жиндер да баш ийип жатышат. Бул керемет.
булукмуш. Кантип эле ушундай болсун. Рахмат. Рахмат. Рахмат сага. Разымын. Ошол күндөн тартып мен аны ээрчип, анын осуяттары боюнча жашай баштадым. Мен көптөгөн жылдар бою кемсинип жашагам. Бирок Ыйса мени бошотту. Анын күчү жаман уруктарды кууп чыгарды. Түшүндүңбү, кичинекейим? Сапфира. Дина, сен Ыйсанын үйрөткөндөрүн угуп, кереметтерин көрбөдүң беле? Ооба. Ошондуктан мен баарын таштап, анын артынан ээрчигем. Мен гана эмес. Анын башка жолдоочулары дагы. Шимон Петр, Бартоломей, Матай, Жүйүт, бардыгы болуп 12. Аялдар дагы Сусана, Жахана, анан мен. Биз Ыйсага жана анын жолдоочуларына мал мүлкүбүз менен кызмат кылчубуз. Биз баарыбыз Кудай убада кылган Машаякты күтүп жатканбыз. Чын эле биз куткаруучуга муктаж элек. Римдин бийлиги бизди эзип турган. Алар баалуу нерселерибиздин баарын тартып алып, салык да салышкан. Биз денелик жактан да, рухий жактан да ачка болуп, ким Кудайга барчу жолду көрсөтүп берет деп күтүп жатканбыз. Көп жылдан берки күрөштөн көңүлүбүз калып, үмүтүбүз үзүлгөн эле. Бирок Ыйса кайда гана барбасын, баарына үмүт берип жатты. Ким? Бул ким? Жаш бала. Байкуш жесирдин жалгыз эле. Улан, ордуңдан тур. Биздин арабызда улуу пайгамбар турат. Кудай өзүнүн элин куткарууга келди. Руху жакырлар, силер бактылуусуңар. Кудай падышачылыгы силердики. Азырачка жүргөндөр бактылуусуңар, анткени тоюнасыңар. Азыр ыйлап жүргөндөр бактылуусуңар, кубанып күлөсүңөр. Адамдар силерди адам уулу үчүн жек көрүп, элден бөлүп кордоп, жаманатты кылышса бактылуусуңар. Ошол күнү сүйүнгүлө, кубангыла, анткени силердин асмандагы белегиңер чоң. Пайгамбарларга да алардын ата-бабалары ошондой мамиле кылышкан. 16, 17, 18, 19, 20. Менде болгон ушу. Менде болгон ушу дегенин кандай? Бирок байлар, силерге кайгы. Ал чоңарды азыр тале алгансыңар. Акылсыз. Ал бай болгусу келбейт тура. Азыр жыргап күлгөндөр силерге кайгы. Анткени боздоп ыйлайсыңар.
Силерди элдин баары мактаса силерге кайгы. Ата бабаларыңарда жалган пайгамбарларга ушундай мамиле кылышкан. Калайык, силерге айтам, душманыңарды сүйгүлө. Силерди жек көргөндөргө жакшылык кылгыла. Каргагандарга батаңарды бергиле. Силерди кордогондор үчүн сыйын кыла. Оң жаакка чапканга сол жаагыңды да тос. Сырт кийимди тартып алганга көйнөгүңдү да бер. Сураган адамдардын баардыгына бер. Сенден бир нерсе алган адамдан кайра бергиниң деп сураба. Өзгөлөрдөн эмне күтсөң, өзүң даларга ошондой мамиле кыл. Өзүңөрдү сүйгөнүңөр үчүн силерге кандай сыйлык берилмегиле? Өздөрүн сүйгөндөрдү күнөөкөрлөр деле сүйүшөт. Жакшылык кылгандарга гана жакшылык кылсаңар, силерге кандай сыйлык берилмегиле? Муну күнөөкөрлөр да кылышат. Алага кантип колун тийгизди? Жийиркеништүү. Силер болсо душманыңарды сүйгүлө. Аларга жакшылык кылгыла. Эч нерсе күтпөстөн карызга бергиле. Ошондо чоң сыйлык аласыңар. Баардыгынан жогорку тургандын уулдар болосуңар. Ал жакшылык кылгандарга да, кара ниеттерге дагы ырайым кылат. Ыйса, бизди куткар. Айыптабагыла, өзүңөр да айыпталбайсыңар. Соттобогула, өзүңөр да соттолбойсуңар. Кечиргиле. Ошондо силер да кечирилесиңер. Теңир, бизди өз жолуңа сал. Бергиле, ошондо силерге да берилет. Кандай ченем менен берсеңер, силерге да ошондой ченем менен берилет. Сокурду сокур жетирей албайт. Экөө тең чуңкурга түшүп кетпейби? Эмне үчүн өз көзүңдөгү дөңгөштү көрбөй, бирөөнүн көзүндөгү кыпынды көрөсүң? Бизди жетекте, устат. Биз сага муктажбыз, Теңир. Сени курсагына көтөрүп эмизген эне бактылуу. Кудай сөзүн угуп, аны аткаргандар андан да бактылуу. Ыйса Кудай эң жаман күнөөкөрдү да сүйөрүн үйрөтчү. Аларды куткарып алып, үйүрүнө кошо турган койлорго салыштырган. Биз жүздөгөн жылдар бою каада салттарын жек көрүп келген чоочун адамдарды да баалап, аларды сүйүшүбүз керектигин билчү эмеспиз. Ыйса Самария аркылуу өткөнгө чейин ушундай эле. Бул элден четтеген кайсы аял? Самариялык аял экени көрүнүп турбайбы? Жүргүлө. Биз тамак аш сатып алышыбыз керек. Устатыбызды күттүрбөйлү. Мага ичкенге суу берчи. Сен жүйүтсүң да. Мен болсо самариялык аялмын. Сен менден кантип суу сурап жатасың? Эгер Кудайдын сага эмне бергиси келгенин жана суу сураган адамдын ким экенин билсең, анда сен анын өзүнөн сураар элең. Ошондо ал сага өмүр суусун бермек. Мырза, суусуз ар идишиңиз жок экен. Кудук болсо терең. Анан ошол өмүр суусун кайдан аласыз? Кудукту бизге Жакып атабыз казып калтырган. Өзү, балдары, малдары да ушул кудуктан суу ичишкен. Же ушул кудукту казган Жакып атабыздан да чоңсузбу? Бул кудуктан суу ичкен адам кайра эле суусайт. Ал эми кимде-ким мен берген суудан ичсе, ал түбөлүк суусабас болот. Мен берчү суу анын ичинде түбөлүк өмүр берчү
тирүү булак айланат. Мырза, мага ушул суудан бериңизчи. Мен да мындан ары чаңкабайынчы. Суу алам деп бул жерге келбейинчи. Барып күйөөңдү чакырып кайра кел. Менин күйөөм жок. Күйөөм жок деп айтканың туура. Сен 5 жолу күйөөгө чыккан элең. Бирок азыркын күйөөң эмес. Муну туура айттың. Мырза, пайгамбар экениңизге көзүм жетип турат. Биздин ата бабаларыбыз бул тоодо ибадат кылышчу. Жүйүттөр болсо, Кудайга табынуучу жай Иерусалимде болуш керек дешет. Айтканым ишен. Асмандагы табызга бул тоодо же Иерусалимде эмес, баардык жерде табына турган убакыт келет. Силер кимге табынып жүргөнүңөрдү билбейсиңер. Биз болсо билебиз. Чыныгы табынуучулар атабызга рухтун жетегинде акыйкатты таанып табына турган убакыт келет. Ал тургай келип да калды. Кудай өзү рух. Ага табынгандар рухтун жетегинде акыйкатты таанып табынуулары керек. Бул жанагы аял. Ал кантип аны менен сүйлөшүп жатат? Анын ким экенин билбейби? Мен Машаяк келерин билем. Ал келгенде бизге баардыгын айтып берет. Мен ошолмун. Жүргүлө. Менин кылган иштеримдин баардыгын айтып берген кишини көргүлө. Жүргүлө. Ал Машаяк болуп жүрбөсүн. Машаяк? Убадаланган бирөөбү? Мүмкүн эмес. Жүргүлө. Көрүп келгиле. Жүргүлө. Жүргүлө. Устат, тамактанып алыңыз. Менин жей турган башка тамагым бар. Ага бирөө тамак алып келип бердиби? Менин тамагым мени жибергендин каалоосун ишке ашырып, анын тапшырганын толук орундатуу. Эгин талаасын карагылачы. Ал тегиз бышып, орууга даяр турат. Карачы, канча көп адам келатат. Жакшы кабар самариялыктар үчүнбү? Адамдар Исага келишип, конуп кетишин жана аларды үйрөтүшүн суранышты. 2 күндүн ичинде көп адамдар анын айткандарына ишенип калышты. Сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле. Ошондо табасыңар. Тыкылдаткыла. Ошондо силерге эшик ачылат. Анткени ар бир сураган алат. Издеген табат. Эшикти тыкылдатканга ачылып берилет. Араңарда баласы балык сураса, жылаан берген ата барбы? Жумуртка сураса, чаян кармата салганчы? Силер жаман болсоңор да, балдарыңарга жакшы нерселерди бергенди билесиңер. Андан бетер, асмандагы атаңарда сурагандарга ыйык рухту берет. Силерге айтып коеюн. Эмне жейбиз деп жаныңарды ойлоп, эмне кийбиз деп денеңерди ойлоп түйшүк тартпагыла. Тамактан жан, кийимден ден артык эмеспи? Каргаларды карагылачы. Алар эгишпейт да орушпайт. Кырмандарда, кампаларда жок. Аларды Кудай азыктандырат.
кимдер түйшүктөнүп өзүңөргө бир карыш бой кошо аласыңар. Эгерде арзыбаган нерсени жасай албасаңар, куру убаракерчиликтин кереги барбы? Кызгалдактардын өскөнүн карагылачы. Алар эмгектенишпейт. Сулайман патша атак даңкы чыгып турганда да алардай кийинген эмес. Эгерде Кудай бүгүн талаада өсүп, эртең мешке ыргытыла турган чөптү ушундай кийиндирсе, силерди андан артык кийиндирбейби? Ой ишенимаздар. Ишенимибизди арттырчы. Эгерде сарыгычындан да ишенимиңер бар болсо, бул тыт тарагына тамырың менен жулундагы деңизге отургузул десеңер, тилиңерди алат эле. Күнөөгө батырган азгырыктар сөзсүз келет. Бирок ким аркылуу келсе, ошого кайгы. Мына бул кичинекейлердин бирин азгырып, күнөөгө батыргандан көрө, моюна тегирмендин ташын байлап, деңизге ыргытылган оң. Кудайдын падышачылыгын эмнеге салыштырсам? Ал бир адам өз багына эккен кичинекей сарыгычындан окшош. Урук өсүп, даракка айланат да, бутактарында канаттуулар уя салат. Эмне тууралуу айтканын түшүнгөн жокмун? Силер эмне үчүн салыкчылар жана күнөөкөрлөр менен бир дасторкондо отурасыңар? Күнөөкөрлөрбү? Дарыгер ден сактарга эмес, оорулууларга керек. Мен такваларды эмес, күнөөкөрлөрдүн ниеттерин өзгөртүүгө келдим. Ал келе жатат. Мынакей карагыла. Иса! Иса! Менин жалгыз кызымды куткарып кал. Ал өлүм алдында. Болгону 12 жашта. Суранам, жардам бере көр. Мен ага колумду тийгизсем эле айыгып калам. Жайыр, кайрат кыл. Жайыр, аны жайына кой. Кызың каза болду. Устатты бара кылба. Коркпогон. Бирок ишен, ошондо кызың айыгат. Ким мага колун тийгизсе, бирөө мага колун тийгизсе, менден күч чыкканын сезсин. Сага колун тийгизген менмин. Мен 12 жылдан бери ичимден канагы ооручумун. Колумдагынын баарын дарыгерлерге сарптап айыкпадым. Бирок сенин этегиңе колумду тийгизгенде айыгып калдым. Кызым, сени ишенимиң айыктырды. Тынчтык менен бар. Ыраазымын. Аны кызым деп атадыбы? Ооба, мыйзам боюнча 12 жыл таза эмес деп эсептелсе дагы кызым деп айтты. Ыйса азап чеккенин көрүп уяттан бошотту. Айыктыруунун сыры эмнеде экенин билбейм. Анын кудуретиндеби, же боорукердигиндеби?
ыйлабагыла. Кыз өлгөн жок, уктап жатат. Кызым, тургун. Кызга тамак бергиле. Мен уксаңар, бул окуяны эч кимге айтпагыла. Ал тирилди. Кожоюнумдун кызы. Устат аны тирилтип койду. Теңирге алкыш. Ал тирүү. Ыйса жөнүндө кабар туш-тушка тарап, көптөгөн адамдар ага келип жатышты. Устат, жаныңдагы элди кое бер. Тегеректеги айылгыштактарга барып, ошол жерде түнөп, жегенге бир нерсе таап алышсың. Бул жерде эч нерсе жок. Жегенге бир нерсени силер бергиле. 5 нам менен 2 балыктан башка эч нерсебиз жок. Бизге күнүмдүк наныбызды берген Кудай Теңирим, ааламдын ээси, сага алкыш болсун. Ой, керемет! Укмуш! Биз баарыбыз тоюшубузча жедик. Арткан тамак аштарды чогултканда 12 себет болду. Ыйса жасаган бул керемет көптөр үчүн бата болуп, көп эл анын артынан ээрчиде. Дагы ким мени ээрчигиси келет? Устат, мен сизди ээрчийм. Бирок ага дегенде үй бүлөм менен коштошуп келүүгө уруксат бериңиз. Буурусунду кармап, артына кылчактаган адам Кудай падышачылыгына ылайыксыз. Ким мени ээрчигиси келсе, өз кызыкчылыктарынан баш тартсын. Өз айкаш-чыгачын алып, артымдан ээрчисин. Ким өз жанын сактап калам десе, аны жоготот. Ал эми ким мен үчүн жанынан ажыраса, алын сактап калат. Бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок өз жанынан айрылган адамга эмне пайда? Ким менден, же менин сөздөрүмдөн баш тартса, адам уулу атасынын жана ыйык периштелеринин кудурети менен көктөн келгенде андан баш тартат. Силерге айтып коеюн. Мында тургандардын кээ бири Кудай падышачылыгын көрмөйүнчө көз жумбайт. Коркпо, кичинекей үйүр. Атаңар падышачылыгын силерге мурас кылууну ылайык көрдү. Колуңарда барды сатып, жардыларга таратып бергиле. Кемибес кеншти асманда жыйнагыла. Ал жака уур да кирбейт, күбө да жебейт. Байлыгыңар кайсы жерде болсо, жүрөгүңөр ошол жерде болот. Аял, дартыңдан айыктың.
Бул керемет. Ал сакайып кетти. Дагы бир керемет. Ey Tengriге dank. Dank. 18 жыл. Устат, Кудайым жалгасын. Иш кыла турган 6 күн бар. Ай угуга ишемби күнү келбестен, ошол күндөрү келгиле. 200'lür. Өзүңөр шемби күнү эшегиңерди акырдан чечип алып, сугарган жетелеп барбайсыңарбы? Шайтан 18 жылдан бери байлап жүргөн Ыбрайымдын ушул кызын ишемби күнү куткарса болбойт бекен. Ыйсанын таасири римдик бийликти жана биздин дин башчыларын тынчсыздандырып жатты. Көпчүлүк аны падыша деп кабыл ала баштады. Падышабы? Жакырлардын жана күнөөкөрлөрдүн падышасы. Мындайларды мурда деле көргөнбүз. Алар өздөрүн падыша деп жарыя кылып, анан жок болуп кетишет. Көзүңөрдү ачкыла. Анын жолоочулары күн санап көбөйүп баратат. Элдер ага суктанышып, Аны падыша деп ойлошот. Мага кулак салгылачы. Эгер бул адам тынчтыкты буза турган болсо, буга силер жооп бересиңер. Мүмкүн аныкы туура. Бирок биз азыр ага каршы турушубуз керек. Бул өтө эле аз го. Болгону 2 тыйын экен. Көбүрөөк берсе болбойбу? Силерге айтам. Мына бул колунда жок жесир аял баарынан көп салды. Анткени баары өздөрүнүн артканын беришти. бизге айтчы. Сен муну кайсы бийлиң менен айтып жатасың? Мындай бийликти сага ким берди? Мен да силерге бир суроо берейин. Жакыяны чөмүлдүрүү расмиси Кудайдан беле же адамдарданбы? Кимден экенин билбейбиз. Анда мен да кайсы бийлик менен жасап жатканымды айтпайм. Ыйсанын кайрымдуулугу душмандарынын кыжырын келтирип, алар Ыйсаны кантип айыптоону билбей жатышкан. Нөкөр! Бузуку! Өлсүн! Устат, бул аял ойноштук кылып жаткан жеринен кармалды. Тоорат мыйзамында Муса бизге мындайларды таш бараңга алып өлтүргүлө деген. Оба! Таш бараңга алыш керек! Таш бараңга алыш керек! Таш бараңга алынсын! Сен буга эмне дейсиң? Устат, биздин ал тургай 2 күбөбүз бар. Бул аялды эмне кылалы? Эркеги кайда? Мыйзам боюнча аны да соттош керек. Араңарда ким күнөөсүз болсо, бул аялга биринчи болуп таш ыргытсын. Ayal,
айыптоочуларың кайда кетти? Сага эч ким өкүм чыгарган жокпу? Эч ким, Теңир. Мен да сени айыптабайм. Бара бер. Мындан ары күнөө кылба. Meni götürç. Иеним отыр. Эми көрдүңбү? İsa'nı gördüm. Мыйзамды четке кагып, Бирдыйкан эгин сепкен талага чыкты дейли. ишембини бузат. Сепкен уругун кээ бирөөсү жол боюна чөп. Күнөөкөрлөр менен достошот. Мыйзам үйрөтүүсүнө тыюу салбасак, баардыгы ага ишенип калышат. Анан римдиктер келип, ибадатканабызды талкалап, элди кырат. Кээ бири жакшы кыртышка түшүп, өсүп чыгат дагы 100 эсе. Алар Ыйсаны тузакка түшүрө албай коюшту. Бирок эмне кылсак да аны токтотушубуз керек деп чечим чыгарышты. Анан алар анын жолдоочуларынын ичинен чыккынчыны табышты. Ыйса жолдоочулары менен Зайтын тоосуна сыйынууга келди. Ошол түнү ал абдан тынсызданып жатты. Эмнеге уктап жатасыңар? Тургула. Шайтанга азгырылып кетпеш үчүн сыйынгыла. Жүйүт. Сен адам уулуну өөп туруп салып бересиңби? Теңир, канжар менен жабышпайлыбы? Камакка алгыла. Токтоткула. Каракчыга каршы аттангансып, кылыч токмок менен куралданып чыгыпсыңар. Күн сайын силер менин ибадатканага жүргөнүмдө мага кол көтөргөн жок элеңер. Бирок азыр силердин убагыңар. Караңгылыктын бийлиги. Камагыла. Анын досуга чыккынчылык кылдыбы? Ал анын жолдоочусу беле. Биз аны жакшы билчүбүз, ага ишенчүбүз. Жакшылап кайтаргыла. Ошол түнү сакчылар аны мазактап жатышты. Айтчы, ким урду? Пайгамбарчылык кылчы. Азыр сени ким урат? Токтоткула. Токтоткула деп жатам. Аны кеңешке алып баргыла. Бас! Бизге айтчы, сен машаяқсыңбы? Силерге айтсам, ишенбейсиңер. Суроо берсем, жооп бербейсиңер. Бирок ушул кезден баштап адам уулу кудуреттүү Кудайдын оң жагында олтурат. Демек сен Кудайдын уулусуңбу? Өзүң айтып жатасың. Ал Кудайга акарат келтирип жатат. Ага мындай деп айтууга. Ал кантип Кудайга акарат кылууга батынды? Анын эмне дегенин өз кулагыбыз менен уктук. Ал күнөөкөр, жана өлүмгө татыктуу. Аны Пилатка алып баралы.
Туура, аны өлтүрүш керек. Анан аны римдик башкаруучу Понтий Пилатка алып келишти. Ырайымсыз башкаруучу буга чейин миңдеген адамдарды айкаш-чыгачка кадатып өлтүргөн. Таң атпай эле, менден каалаганы бар эмне? Элибизди бузуп жүргөн кишини кармап келдик. Ал ибадатканадагы базарда чуу чыгарган. Биз аны айыптуу деп таптык. Ал падышага салык төлөөгө каршы чыгып, өзүн Машаяк падышамын деп жүрөт. Падыша? Жүйүттөрдүн падышасы сенсиңби? Өзүң айтып жатасың. Рим падышасынан башка падышабыз Биздин жок. мыйзам боюнча ал өлүүгө тийиш. Себеби өзүн Кудайдын уулумун деп жүрөт. Бул киши өлүмгө татыктуу эч нерсе жасаган жок. Ошондуктан аны жазалап туруп, бошотуп жиберем. Бошотуп жиберсең, Рим падышасына дос эмессиң. Аны айкашкан жыгачка када! Сен, сабагыла. Өзү падышамын деген ар ким? Падышага каршы. Сен эмнени күтүп жатасың, Пилат? Алып кет аны! Өлтүр! Айкаш жыгачка кадап сал! Ал күнөөлүү эмес. Ал эч кандай күнөө кылган жок. Эмнеге аны мынча кыйнап жатасыңар? Аны кое бергиле. Артқа деп атам, мындай тұрғыла. Жолды босап қыла. Артқа, қач! Артқа, қаш жолдан. Жолды босап, қач! Сен нары тұр. Жолдан қаш деп атам. Тұр! Сен! Атың кім? Кирениялык Кысман. Бері бас мындай. Боолорду чечкиле. Sen götür. Bol tezirek. Arka. Kaç kılaç oldun? Arka. Kaç. Biz sen için ыйлап жатабыз, Теңирим. Бул суудан иччи. İç Теңирим. Иерусалим кыздары, мен үчүн ыйлабагыла. Өзүңөр жана балдарыңар үчүн ыйлагыла. Эгер көгөргөн даракта ушундай кылып жачса, анда уураган жыгачка эмне болот? Biz sen için sıyınabız.
Жыгашты көтөргүлө. О, ата буларды кечире көр. Алар эмне кылып жатышканын билишпейт. Башкаларды куткарчы эле. Эми өзүң куткарып көрсүнчү. Ха, чын эле машаяк болсоң, өзүңдү куткар. Айкашкан жыгачтан түш. Бизге bir керемет көрсөтчү. Жыгачка асылган ар бир адам каргышка калган. Kancar, menin жүрөгүмө kanjar sayıldı. Senin жүрөгүңө да канжар сайылат. Beni geçir. Sen maşayak emezsin be. Anda özüngdü de bizdi de kutkar. Kudaydan korkpoysun bu. Özüң да бул жазага тартылдың го. Бул болсо эч жамандык кылган жок. Өз патшачылыгыңа келгенде мени эстей көр Ыйса. Бүгүн сен мени менен бейиште болосуң. Чак түштү, жер бетин 3 саатка караңгылык каптады. Ата, жанымды сенин колуңа тапшырып жатам. Кудайга даңк. Бул чын эле адил адам болчу. Диний кеңештин Жусуп аттуу мүчөсү бар эле. Ал адам адил адам болчу. Жүйүт жетекчилеринин чечимине да, иштерине да катышкан эмес. Ал Пилатка барып, Ыйсанын сөөгүн сурап алды да, дем алыш күнү башталганга чейин Ыйсаны көргө койду. Бизди кечир. Теңирдин кайда коюлганын көрөлү дедик.
Макул анда. Бирок шашылгыла. Ишемби күнү башталып калды. Аны эмнеге өлтүрүштү? Ал Кудайдан болсо, эмне үчүн өзүн өлтүрүүгө жол берди? Мен да ушундай суроо бергем. Ыйсанын жиндердин үстүнөн бийлиги бар болчу. Өлгөндөр дагы баш ийишчү. Ал эмне үчүн эч нерсе кылган жок? Мен 3 жыл анын артынан ээрчегем. Анын Машаяк экенине ишенгем. Бирок ал өлүп калды. Мен эми эмне кылам? Аябай кайгылуу окуя экен. Бирок ал абдан жакшы аяктайт. Жуманын 1-күнү таң азандан биз даярдап койгон атыр менен жыттуу майларыбызды алып көргө келдик. Ташты жылдырып коюшуптур. Петир, Жакып, жакан уксаңар. Ташты жылдырып коюшуптур. Ичине кирсек Теңирибиздин денеси жок экен. Теңирибизди көрдөн алып кетишиптир. Кай жерге коюшканын билбейбиз. Өзүңөр барып карап көргүлө. Көрдүн ичин карап чыккандан кийин Петр кайра кайтып келди. Мен болсо сыртта эч нерсени түшүнө албай ыйлап жаткам. Аскерлер алып кетишкен окшойт. Же дин башчыларыбы? Теңирибиздин денесин алып кетип, бизди акыркы үмүтүбүздөн ажыратышты. Аял заты, эмнеге ыйлап жатасың? Теңиримди алып кетишиптир. Эми кай жерге коюшканын билбейм. Аял заты, эмнеге ыйлап жатасың? Кимди издеп жүрөсүң? Мырза, сен аны алып кетсең, кай жерге койгонуңду айтчы. Мен алып келейин. Мариям. Устат. Мени кармаба. Себеби мен атабызга көтөрүлө элекмин. Теңирим, сен тирүүсүңбү? Боордошторума барып, бул кабарды айт. Сен бизди унуткан жоксуң. Кудай бизди калтырган жок. Аларга айт. Мен Теңирди көрдүм. Мен Теңирди көрдүм.
тирилиптирби? Ооба. Кантип? Өлүм аны кармай албады. Анда ал эмне үчүн өлдү? Өлүмдү жеңиш үчүн. Мен муну дароо эле түшүнгөн жокмун. Бирок Ыйса Теңир бизге бир нече жолу келип көп нерсени үйрөттү. Мындан жүздөгөн жылдар мурда пайгамбарлар ыйык жазууда Машаяктын азап чегерин алдын ала айтышкан. Ышая ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн азап чегип, бизди Кудай менен элдештирип, тынчтык жана кубаныч бериш үчүн күнөөлөрүбүздү өзүнө алат. Биз анын жараттары менен айыкканбыз деп жазган. Муса пайгамбар жыгачка асылган ар ким каргышка калат деген. Ыйса айкашкан жыгачта биздин күнөөлөрүбүздү жана каргыштарыбызды өзүнө алды. Анын өлүп кайра тирилүүсү бизди күнөөнүн тузагынан, караңгылыктын бийлигинен, коркунучка жана уятка толгон жашоодон бошотту. Ошентип Кудайдын Ыбрайымга ал аркылуу дүйнө жүзүндөгү бардык адамдар бата алышат деген убадасы аткарылды. Бардык адамдарбы? Аялдар дагыбы? Ыйса мени Ыбрайымдын кызы деп атаган. Сен да ал үчүн кымбатсың. 12 жыл канага ооруган аял сыяктуу эле сен дагы батага татыктуусуң. Же мен сыяктуу. Эми уялып же коркуп жашаштын кереги жок. Кудай бизди укпайт же көрбөйт деп камсанабашыбыз керек. Ыйса өзү жөнүндө мындай деген. Теңирдин руху менде. Ал мени жакырларга жакшы кабар таратууга дайындады. Туткундарга боштондук жарыялоого, сокурлардын көздөрүн ачууга, кыйналгандарды эркиндикке чыгарууга, Теңирдин райым кылуу жылын жарыя кылууга жиберди. Ыйса ооруп жаткан, таза эмес деп эсептелген аялдарга да колун коюп, аларды айыктырган. Ал балдарды, эркектерди, аялдарды, байларды жана кедейлерди, адил адамдарды жана күнөөкөрлөрдүн баарын үйрөтүп, ар бир адамга өзүнүн улуу ырайымын көрсөткөн. Адамдарды айыктырып, жиндерди кууп чыгарган, бардык адамдарды шайтандын тузагынан бошоткон. Ушул аркылуу жиндердин үстүнөн бийлиги бар экендигин далилдеген. Ыйса өлгөндөрдү кайра тирилтип, өлүмдүн үстүнөн да бийлиги бар экендигин көрсөткөн. Шайтан менен анын жиндери айкаш чыгашта Ыйсаны жеңдик деп ойлошкону менен, Ыйса Теңирим өлгөндөн кайра тирилип, ошону менен жамандыкты жана өлүмдү жеңип чыккан. Анда ал Машаяк экен да. Ыйса Теңир жасаган иштерди жасоо убада кылынган Машаяктын гана колунан келмек. Ошондуктан кайрымдуу, кечиримдүү жана кудуреттүү Машаяк гана биздин ишенимге жана табынуубузга татыктуу. Кудай бул дүйнөнү жана адамды жаратып, алар аны менен бирге кубанычка толгон жашоого ээ болушун каалаган. Бирок биз ага ишенбей, анын буйруктарын аткарбай, ошону менен өзүбүздү Кудайдан алыстаттык. Аял менен эркек дагы үй бүлөдөгү тыгыз мамиледен ажырап калышты. Биз дагы эле тил албастыкта жашап жатабыз. Ыйык жазууда күнөө кылбаган бир да адам жок деп жазылган. Күнөөнүн натыйжасы өлүм жана Кудайдан ажыроо. Бирок Кудай биз анын сүйүүсүн сезбей, өмүр бою азап чегип жашашыбызды каалаган эмес. Ыбрайымдын уулунун ордуна чалынган курмандык сыяктуу эле Кудай да Ыйсаны биз үчүн курмандыкка жиберген. Анын өмүрү өлүмү жана
кайра тирилүүсү ыйсага ишенген адамдарды түбөлүк өмүргө ээ кылат. Кудуреттүү Кудай менен болгон ушул тыгыз байланышты өлүм да үзө албайт. Айкашкан жыгачка кадалган каракчы ыйсага ишенип калгандан кийин мени менен бейиште болосуң деген сөздү уккан. Биз өз өмүрүбүздү ыйсага тапшырсак, жазадан кутулуп, түбөлүк аны менен бирге болобуз. Кантип? Ишеним менен анын артынан ээрчисек. Ал мени кабыл алабы? Мариям экөөбүз буга далилбиз. Эмне кылышым керек? Ага ишен. Андан сура. Аны менен сүйлөш. Асмандагы Атаке, сен ыйыксың жана адилеттүүсүң. Сенин сүйүүң үчүн ыраазымын. Сенин алдыңда мен күнөөлүмүн. Бизге Иса Машаякты жибергениң үчүн ыраазымын. Сен бизди уяттан жана коркунучтан бошоттуң. Ал мен үчүн өлгөнүнө ыраазымын. Мен куткаруучумдун артынан ээрчигим келет. Мени кечирип кабыл алганың үчүн ыраазымын. Амин. 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 Рахмат. Рахмат. Ыйса Теңирим мындай деген: менин койлорум менин үнүмдү угуп артымдан ээрчишет. Ыйса сени билет, Ривка. Ал сени сүйөт. Бул Кудай менен болгон мамиленин башталышы гана. Убакыт өткөн сайын ал бекемдей берет. Өзүң дагы тапшыр. Биз баарыбыз Кудайдын сөзүн аткарып, ишеним менен сыйынып, ишенгендер менен баарлашып рухта өсөбүз. Биз башкаларга Ыйса жөнүндө айтып беребиз. Анын сөздөрүн унутпа. Көктөгү жана жердеги бийликтин баары мага берилди. Ошондуктан барып, баардык элдерди ата, уул жана ыйык рухтун атынан сууга чөмүлдүрүп, менин буйруктарымдын баарын сактоого үйрөтүп, шакирт кылгыла. Акыр заманга чейин баардык убакта мен силер менен болом. Амин.